саламатсыздарбы? Сиздер Билим Ордо жаңылыктарды көрүп жатасыздар. Студияда мен, Айчолпон Көчөрбаева. Бүгүнкү чыгарылышта мектепте башталгыч класстардын декадасы өттү. Алкул Осмонов атындагы гимназияда "Менин спорт сүйгөн үй-бүлөм" аттуу кароо сынагы уюштурулду. Билим Ордо мектеп комплексинде тарых боюнча Акыл Ордо кароо сынагы өткөрүлдү. Улуу Конфуций келечекти аңдап билүү үчүн өткөн тарыхты үйрөнгүлө деген экен. Ар бир адам өзүнүн тарыхын, каада салтын билүүгө зарыл. 5-класстардын арасында Акыл Ордо кароо сынагы уюштурулду. Кененирээк Нуркыз Кененбаева айтып берет. Тарых жумалыгынын жүрүшүндө Акыл Ордо аттуу командалык таймаш уюштурулган. Бул иш-чаранын максаты окуучуларды тарыхка болгон кызыгуусун өрчүтүү. Тарых билбеген адам болбойт. Эгер сен тарыхты билбесең, алдыга жылабайсың. Эгер сен тарыхты билбесең, мурда мисалы Чыңгыз Айтматов ким болгон экенин билбей калышы мүмкүнсүң. Адамдар каякта жашашчу, эмне болуп пайда болгондорун билбей калмак экенсиң. Манас атабызды билбей калмакпыз. Кыргыз эли басып өткөн жолун, өзүбүз тарыхыбызды билбеген адам болбойт да. Өзүбүздүн мурдакы жашообузду билиш керек. Белгилей кетсек, таймашка 5-класстын окуучулары катышкан. Алар тарых сабагын жаңыдан гана окуй башташкан дейт тарых мугалими. Акыл Ордо таймашы 5А жана 5Б класстын ортосунда өтүлдү. Бир четинен булар адаптация болду, себеби дегенде биринчи чейректен баштап булар биринчи эле ушул сабакты өтүштү да, буга чейин тарых сабагы өтүлгөн эмес. Анан бул сабакты ушу 5-класстар жакшы предмет катарында адаптация болду деп мен эсептейм да. Тарыхы болбой эл болбойт, тамыры болбой жер болбойт демекчи, таймашууга катышкан окуучулар өз ата-бабаңдын басып өткөн жолун билүү абдан маанилүү деп эсептешет. Нуркыз Кененбаева, Алина Чымырбаева, Билим Ордо жаңылыктары. Башталгыч класстарда жыл сайын сабактарынын саны көбөйөт. Мындан улам окууга кызыктыруу үчүн ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп турат. 31 январда Билим Ордо мектеп комплексине атам, апам жана мен биз таланттуу үй-бүлө аттуу кароо сынагы өттү. Ага 1-класстын окуучулары жана ата-энелери катышты. Башталгыч класстын окутуучулары иш-чарага жогорку деңгээлде өткөрүү үчүн баардык иш-аракеттерин жумшашты. Эң негизгиси билимдин башаты башталгыч класс эмеспи? Ошол башталгыч класстардын ичинде дайыма бизде ушундай мероприятиялар өткөрүлүп турат. Ар бир мында болсо биздин декадабыз жылда ар бир секция боюнча ушундай декадаларды алып барабыз. Ошол декаданын ичинде биздин башталгыч класстын декадасынын ачылышы бүгүн. Мына биз ушуга даярдап ушу параллель 1-класстарды атам, апам жана мен биз таланттуу үй-бүлөбүз деген конкурсубузду жаңы эле аткарышты. Ата-энелердин баардыгы чогуу келип, мына дайыма ушундай эмелер өткөрүлүп турат. Конкурстар, математикалык, ар түрдүү КВН сабактардын көп түрлөрү өткөрүлүп турат. Бул иш-чарага окуучулардын жана ата-энелердин катышууга тартылган. Себеби ата-энелердин балага болгон карым-катнашы жана өспүрүмдүн келечегине чоң таасир тийгизет. Ар дайым эле балдарды колдоп, үй-бүлөнү колдоо максатында бала ушуга көнсүн, ар дайым өркүндөп, өзүбүздүн классыбызды колдоп, ошол максат болду. Бул кароо сынактар башталгыч класстын декадасынын алкагына уюштурулган. Анын жүрүшүндө көптөгөн кароо сынактар, ачык сабактар жана эстафеталар өткөрүлдү. 3-класстардын арасында биз эртең өтөбүз. Көркөм окуу жана окуганын түшүнүү боюнча конкурс өткөрүлөт да, 3-кыргыз, орус класстардын арасында. Ал эми 4-класстар болсо, 4-класстар изилдөө проектилерин өтүшөт. Мекен таануу боюнча бир кыргыз класс өтөт и окуу боюнча орус класс өтөт да. Мындан сырткары бул декаданын алкагында ачык сабактар өткөрүлөт. Мындан сырткары дагы бизде ушул эле декаданын алкагында эме өткөрүлөт да. Конкурс на лучшую тетрадь.
эң жакшы, эң сулуу, таптаза, катасыз жазган тетрадьтарды конкурсун өткөрөбүз 1-класстан 4-класска чейин. Билим Ордо мектеп комплексинде мындай декадалар салтка айланып жыл сайын өткөрүлүп турат. Анын негизги максаты окуучулардын окууга болгон кызыгуусун арттыруу. Бекнура Кубанычбекова, Марал Бозумова, Билим Ордо жаңылыктары. Январь жана февраль айлары ар кандай иш-чараларга бай болдук десек жаңылбайбыз. Алкул Осмонов атындагы мектеп гимназиясында дагы бир жумалык өттү. Бул жолу математика мугалимдери өзүнүн чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн көрсөтүштү. Жыл сайын педагогдор декаданы өзгөчө өткөрүүгө аракет кылышат. Ачык сабактар ар кандай конкурстар уюштурулган. Алардын жүрүшүнө балдар өз билимдерин көрсөткөнгө жетишкен. Айрыкча Акыл Ордо жана Поле чудес таймаштары кызыктуу болду. Бул декаданын максаты биринчиден бул мугалимдердин иш тажрыйбасын көргөзүү. Мугалимдер өзүнүн жаңы ыкмалары менен, жаңы методдор менен балдарды сабакка кызыктыруу, алардын билимин тереңдетүү, программадан сырткы материалдар менен тааныштыруу, ушул балдардын билимин, билгичтигин, көнүмдөрүн аябай жакшы деңгээлге жеткирип, анан ушуну элге көргөзүп чыгаруу. Ошондой эле Алкул Осмонов атындагы гимназиясында англис тилине арналган декада өттү. Предметтик декада тилди билүү деңгээлге карабастан окуучуларга алган билимдерди практикага колдонууга мүмкүнчүлүк берди. Балдардын сөз байлыгы, эрудициясы, чыгармачылык жөндөмдөрү кеңейип, ошону менен тилге болгон кызыгуусу артты. Мугалимдер майрамдык маанайды түзүү үчүн бардык аракеттерин көрүшкөн. Англис тил айлыгы 7 февралдан баштап 7 мартка чейин каралган план боюнча, республика боюнча. Бизге план кеч келгендиктен бүгүн мына жаңы ачылышын жасадык. Неделя английского языка, анан айлык англис тилинин айлыгы боюнча. План боюнча мугалимдер ачык сабактарды көрсөтөт, балдардын арасында конкурстар өткөрүлөт, викториналар өткөрүлөт, көптөгөн кызыктуу оюн зооктор өткөрөбүз. Жыл сайын декада окшош болбойт. Мугалимдердин өзүнүн творчествосу башкача ар дайым. Жылда выставкалар англис тилинде өзгөчөлөнүп башкача даярдалат. Быйыл дагы ушундай чоң выставка даярдадык. Мугалимдер үчүн, окуучулар үчүн кызыктуу болсун деп. Мына быйылкы выставкабызда балдар көп нерсени өз колдору менен жасап келишти. Билим Ордо мектеп комплексинде спорт майрамы болуп өттү. Мен спорт сүйгөм үй бүлөм аттуу кароо сынагы уюштурулду. Кененирээк кийинки сюжетте. Бүгүн 9 январь күнү Билим Ордо мектеп комплексинин Алкул Осмонов атындагы гимназиясында менин спорт сүйгөн үй бүлөм аттуу кароо сынагы болуп өттү. Бул иш-чарага окуучулар ата-энелери менен бирге өз спорт көнүмдөрүн көрсөтө алышты. Бул эстафетага 3-4 класстын окуучулары ата-энелери менен биргеликте өз күчтөрүн көрсөтүп берди. Башталгыч класстардын мугалимдери мындай иш-чараларды өткөрүүгө зор салым кошууда. Белгилей кетсек, сынакта Шамдагайлыкка, Күч-Кубатка арналган тапшырмалар даярдалган. Сезимим айтып бир керемет болот. Балам үчүн бүгүн ушул спортко катышууга келгем. Буюрса 4-класс сынабынан чыктык. 1-орунду ээледик. Мен ойлойм, биз спортивный семьяле окшойбуз депчи. Буюрса жакшы, 1-орунду ээледик. Спортко болгон сүйүү үй бүлөдө башталып, иримдерде уланып күчөйт. Ошол себептен жаш балдардын үй бүлөсү менен бирге спорт менен машыгуусу азыркы учурда чоң мааниге ээ. Бул баланын спортко болгон кызыгуусун калыптандырат, физикалык көнүгүүнү жакшыртат жана балдар менен ата-энелердин жалпы кызыкчылыктарын кеңейтет. Марал Бозумова, Алина Чымырбаева, Билим Ордо жаңылыктары. Билим Ордо мектеп комплексинде көптөгөн таланттуу балдар бар. Алардын бири Кундуз. Ал 7 класста окуйт. Кундуз комузду мыкты чертет. Саламатсыздарбы, сиздер атайын интервью рубрикасын көрүп атасыңар. Студияда мен Сейит Бакенова, бүгүн бизге конокко 7 класстын окуучусу Кундуз Марамбекова келди. Ал комузду мыкты чертет. Саламатсызбы, Кундуз?
Siz kança жаштасыз? Мен 13 жаштамын. Комуз чеккениңизге канча жыл болду? Мен комузду деген 2-классымдан бери чечем. Сизге комуз чеккен жагабы? Ооба, мага комуз чеккен жагат. Эмнеге? Мен комузду деген кыргыз дастандарды чеккенди мага жагат. Эмнеге комуз аспабын тандап алдыңыз? Кыргыз элинин уюктуу аспабы, ошондуктан мен комуз чеккенди тандадым. Сизге комуз чеккенди ким үйрөттү? 1-класста комуз кармаганды мага Майрам Ашакан үйрөткөн, андан кийин Айгүл Маданбекова үйрөткөн. Биз бул комузду үйрөнүш үчүн мектептеги кружокторго келип турабыз. Сиз комуз чеккенди өзүңүз кааладыңызбы же ата-энеңиз түрткү болдубу? Мен комуз чеккенди өзүм каалагам. Эми комуз чектип ырдап бересизби? Макул. Мен санатыры ырдап берейин. Кундуз, конокко келип бергениңизге чоң рахмат. Сиздер менен студияда мен Сейил Бакенова болдум. Саламатта калыңыздар. Ушуну менен жаңылыктар соңуна жетти. Сиздер менен мен Айшолпон Көчөрбаева болдум. Саламатта калгыла.